Кыргызстандын дыйкан чарбасында отоо чөптөн баштап мите куртка чейин жок кылабыз деп химиялык дары сепмей адатка айланган. Адистер анын пайдасынан зыяны көп деп эскертип келишет. Азыр фермерлер химикаттын таасирин азайтуу аракетин көрүп, ар кандай органикалык заттарга ыктай баштады. Дал ушундай максатта иш алып барып жаткан Ош облусундагы жалгыз борбордо 6 түрдөгү био каражаттар даярдалат. Алар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн ар түрдүү илдеттерине каршы, аларды интенсивдүү өстүрүү менен түшүмдүүлүгүн жогорулатууга биостимулятор катары колдонулат. Күн жыл баштагандан тартып борбордун кадыры артат. Анткени кышы менен кампаларда сакталган үрөндөрдө зыянкечтер ойгоно баштагандыктан органикалык каражаттар алар менен күрөшүүгө мыкты жардам берет. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын дыйкандарына колдоо көрсөтүп, тамак аш коопсуздугун сактоодо органикалык каражаттарды өндүрүп жаткан биофабриканын ишмердүүлүгүн кесиптешим Миргүл Бокошова көрүп келген. Биздин ишкана органика айыл чарба департаменти Ош территориалдык филиалы 1987 жылы типовой биолаборатория болуп курулган. Ошол убактан бери биолабораториянын кызматын аткарып келатабыз дагы 2019 жылы 20 февралда биздин ишкана органикалык айыл чарба департаменти болуп өзгөрдү. Бирок өзгөргөнү менен биздин максатыбыз органикалык айыл чарбасын өстүрүүдөгү биздин био ыкма менен биздин чыгып жаткан биопрепараттарды колдонобуз дагы биздин биринчи максатыбыз органикалык айыл чарба өстүрүүгө аларга жол көрсөтүү, сунуштоо жана экинчи максатыбыз бизде био ыкмага 6 түрдүү биопрепараттарды жана энтомофагтарды көбөйтүп өндүрүү болуп эсептелет да. Бул биздин алтын көз деген цехыбыз. Алтын көздү биз ушул жерде көбөйтөбүз. 25 градус температура жылуулук бериш керек. Бул жерде биздин алтын көзүбүз универсалдуу энтомофаг болуп эсептелет. Бул биздин энтомофагыбыз. Универсалдуу дегенибиздин себеби бул 4 түрдүү зыянкечтин түрүнү жейт да. Ширени жейт, көк битти жейт, зыянкечтин жумурткасын жейт, андан соң зыянкечтин гусеницасын биринчи, экинчи возрасттагыны жейт. 70-80 түрдүү зыянкечтерге буну биз каршы колдонсок болот да. Бул азыркы күндө абдан биз келишим түзүлүп атат дыйкан фермерлер менен. Май айынан баштап зыянкечтер топурактан ойгонгон убагында, алар чыгып эле жумуртка койгон убакта биз бул зыянкечке каршы биздин алтын көз энтомофагын коюп үлгүрүп калышыбыз керек. Илдеттерге каршы бизде табигый антибиотикти өндүрөбүз биз. Триходерма деген биопрепаратыбыз. Триходерма биопрепаратыбыз бул триходерма лигнорим деген козу карын. Бул ошол эле убакта бул дагы паразит болуп эсептелет. Илдеттерге каршы берилет. Фузариоз, переноспориоз, чириктердин түрлөрүнүн бардыгына 70-80 түрдүү илдеттерге бул каршы күрөшүлөт. Азыркы күндө бизде картошкаларды, оролорду, складдарды, будайлар турган складдарды, ошол жердеги чирик оорулар, фузариоз, переноспориоз пайда болуп калат. Ошолорго каршы биз ошол жерлерди обработкага катары берип атабыз. Бул вегетациялык мезгилде дагы 3 жолдон 5 жолго чейин органикалык айыл чарба өсүмдүктөргө колдонсо абдан жакшы болот. Бул иммунитетти көтөрөт, өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн 20-30%га чейин көтөрүп берет ошол биздин биопрепаратыбыз. Биздин дыйкандар эң жакшы баалаган биздин мына жерде экинчи энтомофагыбыз трихограмма болуп эсептелет. Трихограмма бул зыянкечтин 70-80 түрдүү тукумуну, жумурткасыны толугу менен жеп жок кылат. Мына жерде дагы бир көрсөтүп койсок, акарус деген биздин акари энтомофаг амблисеевстин азыгы мынандай кебектерде өстүрүлөт. Кебектерге өстүрүлөт. Бул табачный трипстерге, паучный клештерге каршы күрөшөбүз. Бул дагы абдан жакшы эффективдүү биздин акари энтомофагыбыз эсептелет. Эң мактана турган биздин эң бир күчтүү энтомофагыбыз бул габрабракан болуп эсептелет. Габрабракан бул өсүмдүктөгү түшкөн
зыянкечтердин излатогласканын да күчү жетпей калса, трихограмманы айттым сиздер, трихограмманын да күчү жетпей калса, себеп дегенде зыянкеш көп болуп кетсе, алардын күчү жетпей калат. Ошол убакта дагы мынабы июль айында коюла турган биздин энтомофагыбыз габрабракан. Габрабракан бул азыркы күндөгү жүгөрүгө түшкөн кукуруздун мотылёкторду, помидор жашуучуларга түшкөн томаттын мольдордун баарыны толугу менен жеп жок кылат. Ушул мына көрүп жатсаңыздар, ошонун ичинде биз мом күбөсүнү көбөйтөбүз дагы, ошол мом күбөсүнүн организминде биз габрабраканды көбөйтүп алабыз да. Ошол мына бир эле кыпында болгон чиркейчелерибизди бардыгыны бир эле чиркейчей барып көптөгөн зыянкечти толугу менен жок кылып бере алат да. Себеп дегенде бул химикаттан абдан күчтүү, химикатка караганда абдан күчтүү биопрепарат болуп эсептелет. Канчадан сатасыз? Мынанын бир данасы 1 сомдон азыркы күндө. Мисалы 1 гектарга? 1 гектарга 100 данадан для профилактики деп коебуз. Алдын ала 1 данасыны 100 данасыны коебуз. Эгерде түшүп калган убакта, эгерде ошондой зыянкечтер көбөйүп кеткен турган болсо, 1000 данадан 5000 данага чейин, 10000 данага чейин коюлат. Бир банкада ушул өстүргөнүздө 1000 дана болот. Канча убакытта даяр болот? Бул 15-20 күндө даяр болот. Буйртма менен даярдалат. Ал эми мом күбөсүгө биз мындай мерваларды, макарондорду, майларды, кум шекерлер менен биз көбөйтүп алабыз. Бул зыянкеч дагы азыгыны жейт дагы биздин габрабракан ошонун ичинде көбөйөт. Ушул габрабракандын организминде көбөйөт. Ушинтип көбөйтүп алабыз дагы. Ушул зыянкеч баягы бизге пайдалуу энтомофаг талаага чыкканда жалбырак, мөмө, түшүм жебесин үчүн мыналарды биз бергенибизде алар только ушуну тааныйт да. Бул дагы жашоо үчүн күрөш дегенде ушуну эле тааныйт дагы. Ушунда курт түшкөндө эле барышып эле ошол жерге өздөрүнүн тукумун коюп, ошол жерден өздөрү көбөйө берет. Биздин габрабракандар түшүм да жебейт, жалбырак да жебейт, тамыр да жебейт да. Алар только ушул зыянкечти издешет. Зыянкечтин жумурткасыны биз пайдалуу энтомофагдарга жем кылып, азык кылып беребиз да. Ошол жерде, мына ушул жерден биз азыкты өндүрүп алабыз. Бизге таза арпа керек. Таза арпадан кийин мына жерде ситотрога деген биздин баягы мом күбөсүнүн эмеси, тукуму бар. Ошол тукуму мына жерден гусеница болуп чыгат дагы. Ошол гусеница чыгып, мына арпанын ичидеги азыкты жейт дагы. Ушул жерден көпөлөк болуп өсүп чыгат. Ошол көпөлөк болуп ушкандан кийин биз мына жака кассеталар бар. Мына жакта кассеталарга салабыз дагы. Кассетадагы мына арпанын ичиндеги көпөлөктөр өсүп чыгышат дагы. Өсүп чыгышып, тукумдары, жумурткаларынын ичине түшөт. Мына ичине түшкөн убакта биз алабыз дагы мына вытяжный шкаф деп коебуз. Ушул вытяжный шкаф аркылуу жумуртканы чаңдан, мынанын калдыктарынан ажыратып алабыз дагы. Биз пайдалуу энтомофагдарга азык катары беребиз. Жана трихограмма деген энтомофаг айттык го. Ошол трихограмманы ушул ситотрога менен биз көбөйтүп алабыз.